Арстанбек Буйлаш уулу 19-кылымда жашаган кыргыз элинин ак таңдай акыны, айтыш өнөрүнүн ири устаты, алдына акын салбаган төшөлгөн төкмө, чоң комузчу, чебер аткаруучу, келечекти туура болжой билген акылман, даанышман, ойчул акын. Өтөт күндөр баягы эле калбында, кубанычта, өкүнүч да бар мында. О жарандар, атпай кыргыз урпагы, башыңды ий даанышмандын алдында, деп кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал Эсенгул Ибраевдин ыр саптарында айтылгандай, даанышман акынга башыбызды ийип таазим кылып, анын өмүрү чыгармачылыгына кайрылалы. Залкар ойчул, чоң комузчу, төкмө, даанышман акын Арстанбек Буйлаш уулу 1824-жылы Нарындын Эки Нарын өрөөнүндө Буйлаш бийдин токолу Төрөкандан төрөлгөн. Арстанбектин ырчы болууга далалаты эрте, бала кезинде эле башталат. 12 жашынан баштап комуз кармап, камбаркан, ботой, шыңгырама өңдүү салт күүлөрдү черткен, обон созуп элдик ырларды ырдаган. 14 жашында кожо жаш эртөштүк дастандарын, Манас эпосунан Көкөтөйдүн ашын комуздун коштоосунда аткарган. 1840-жылы Кокон бийлөөчүлөрүнөн болгон Алымбек Татка Арстанбектин атасы Буйлашты жана Тыным Сейиттин билермандарын кыпчактар эйлик кылып турган Анжанга саркерлерин жиберип айдап кетет. Ошондо Арстанбек 16 жашында Кокон ордосуна атасынын артынан барып, ордо билерманы Алымбектин алдында ырдап, анын купулуна толуп, айдалып келгендердин күнөөсү кечирилип, айлана жөнөтүлөт. Арстанбек Кокон ордосунда 1 жыл жүрүп кайтат. Ошол 1 жылдын аралыгында Алымбек Татканын жанында Анжан, Кокон, Маргалаң, Алай, Аксыны аралап, аш тойлорго катышып, сар таке менен комуз чертишип, дутар күүлөрүн комузда сайратып, каршысын жеңип, угуучуларынын купулуна толот. Арстанбектин чыгармаларынын эң бийиктикке көтөрүлгөн учурун падыша өкмөтүнүн бийлиги кыргыз жергесинде орногон мезгилде жараткан чыгармалары түзөт. Алсак 1852-1870 жылдары уккандардын сай сөөгүн сыздаткан терең мазмундагы Тарзаман аттуу көлөмдүү ыры. Ыр комуздун коштоосунда муңдуу обондо ырдалган. Аз уулууга бар заман, бечарага тар заман деп, байыркыдан барк, каадан уска, нарк кетип, шарият менен иши жок заман келерин, устаранын мизиндей оодарылган дүйнө болорун айтып ырдаган. Ырчылык өнөрүнүн күчтүүлүгүнө карап, замандаштары аны акындардын булбулу деп аташкан экен. Ула уккан уламыштарга, айтылган аңыздарга караганда 500дөн ашуун күү чертилип, 200дөн ашуун обон, ыргак менен ырдап, 20дан ашуун күү чыгарып, Мендирман, Камбаркан, Какма, Кер өзөн, Солтон сары, Анжан күүсү, Арстанбектин арманы жана башка күүлөрү белгилүү. Арстанбек акын, ойчул, комузчу гана эмес, калың элдин бар жогуна, ач тогуна каралашкан, сөз жүзүндө да, иш жүзүндө да жакындан жардам берип, калкка арка бел, жөлөк таяк болгон, коомдо салмактуу орду бар улуу инсан катары да даана сезилип турат. Айрыкча бугу менен сарбагыштын чабышында төгүлгөн кан, чабылган жер, чачылган эл, көздүн жашы, көкүрөктүн дарты тууралуу күйүп пышып ырдаган ырлары, ынтымакка чакырган жүйөлүү саптары муну айгинелейт. Арстанбек акын келиптир дегенде, туяктуудан тай, таяктуудан жан калбай, жабыла жөнөп барышып, нөшөр төгүп жатса да, түңгирип түйшөлүп таң атса да, былк эткен бир да жан болчу эмес экен. Арстанбек атабыздын сандыкта сакталган, көмөкөйдө катылган канаттуу ырлары калкыбыздын казынасы. Алсак, кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сусса да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген саптары адамдардын аң сезимин ойгото турган акыл насаат, жашоонун жол жобосу. Залкар акын 1878-жылы 54 жашында Ысык көлдүн Чычкан деген жеринде дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү Жууку деген жердеги Ташкыя бейитине коюлган. Ал аз жашаса да, калк арасында кылымдар бою жашай турган баалуу мурас калтырды. Калк кадырлаган акындын чыгармалары элдин эсинде гана түнөк албастан кыргыз адабият, маданият тарыхында алдыңкы катарда турат. Үзүмдөй сапка, үзүктөй ой батырган даанышман, ойчул, төрт тарабы төп келген төкмө, чоң комузчу, чебер аткаруучу Арстанбек атабыздын калкына кайрылып келген 200 жылдык мааракеси кут болсун. Ай келиңден, айдыңында күлөнөр, далай талант сенден курчуур бүлөнөр,
элиң эсен, журтуң аман бакубат, эмекинчи өмүрүңдү сүрө бер.